Өлбөй дүниөгө түркүп болгон эч ким жок. Кезеги келсе кары жашын ылгабай аты улук шумажал алып кеткен. Адам болуп жаралган ар бир жандын башында өлүмдүн турганы бул улуу чындык. Бирок мамлекет деп, улут деп жашап, элине кызмат кылган адамдар жүзгө чыгып дүйнө салса да, ал жалпы улут үчүн орду толгус жоготуу. Улуу талант Болот Шамшиев да дал ушундай сапаттарга ээ болгон кыргыздын уулу эле. 78 жаш курагында калдайган журтун кайгы мыңга бөлөп, чын дүйнөгө аттана берди. Ал керемет кино тасмалары тартып, Советтер Союзунда гана эмес, эл аралык деңгээлде таанылды. Болот агабыз кыргыз тарыхын, айрыкча Манас эпосун терең изилдөө үчүн олуттуу иштерди аткарды. Ал Манас эпосуна жөн гана эпикалык чыгарма эмес, биздин дүйнө таанымыбыздын уңгусу, ыйык феномендин катары мамиле кылды. Болот Шамшиев залкар кинорежиссер гана эмес, көптөгөн актерлордун талантын, алардын ички дараметін ачкан көрөгөш жетекчи болгон. Жакында эле мени менен жолугушууда болуп, өзүнүн жаңы идеялары менен тааныштырды эле. Чыгармачылык пландары арбын болчу. Болот Шамшиев бул дүйнөдөн кетсе да, ал жасаган эмгектери менен өзүнө түбөлүк эстелик тургузуп кетти. Кыргыз өңүн аламга тааныткан режиссер катары Болот Шамшиевдин жаркын элеси элибиздин эсинде болот. Болот Төлөнүчтүн үй бүлөсүнө, туугандарына, балдарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катары да үзүрлүү эмгек өтөгөн. Жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Элчилик кызматты аркалап, туризм жана спорт агенттигинин директору болгон. Кино, искусство жаатында гана эмес, спорт жаатында да зор эмгек өтүп, кыргыздын улуттук оюну көкбөрүнү улуттук спортко айлантууга зор салымын кошуп, учурда ойнолуп жаткан оюндун негизги эрежелерин иштеп чыккан. Оюндун заманбап эрежелерин иштеп чыгуу демилгесинин башында туруп, аны эл аралык деңгээлде таанытуу аракетинде унута калтырууга болбойт. Ушул тапта көкбөр оюну дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өзөгүн түзүп калды десек, жаңылышпайбыз. Урматтуу мекендештер, Болот Шамшиев кайсы доордо, кай тармакта, кандай шартта иштебесин, өзүн көп кырдуу талант, такшалган адис, иш билги адам катары аброй тапкан. Замандаштары анын өз элине өтөгөн эмгегин ар дайым эстеп, маркумдун жаркын элесин жүрөк түпкүрүндө бекем сактай тургандыгына терең ишенебиз. Кошуңуз, Болот ага, кош болуңуз, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун. Совет кино искусствосунда кыргыз керемети деген терминдин пайда болуусуна опол тоодой салым кошкон дагы бир корифейин кыргыз эли акыркы сапарга узатты. Болот Шамшиев өлгөн жок. Ал тек гана даражасын раматылык деген аталышка алмаштырып, өзүнүн түбөлүктүү жашоосун баштады. Кыргыз эли мындай уулун эч качан унутпайт. Анткени ал өзүнө адам колу менен талкалап салалгыс түбөлүктүү эстелик тугуруп, классикага айланган кинофильмдерди артына, кыргыз элине калтырып кетти. Болот для меня стал не только коллегой, но и другом. Болот мен үчүн кесиптеш гана эмес, досум жана устатым дагы болчу. Артыраттуу өнүккөн адам эле. Эч бир нерсеге кайдыгер карап турчу эмес. Коштошуу сөздөрүмдү айтам деп таптакыр ойлоп турмун. Айла жок тагдыр экен. Болоттун фильмдерин 33 мамлекет сатып алып көрсөтүшкөн. АКШнын Канзас университетинде студенттер орус тилин Болоттун Ак кеме фильми аркылуу үйрөнүп жатышканына күбө болгон. Анын фильмдерин көргөн көрөрмандар турганда Болот эч качан унутулбайт. Организовал сбор денег. Адабият чөйрөсүндө Чыңгыз Айтматов кандай даражада болсо, Болот Шамшиев кино чөйрөсүндө андан кем калбаган тепкичте турган инсан эле. Жараткан тасмалары Кыргызстан жана Советтер Союзунда гана эмес, бүткүл дүйнөгө тарап турган. Кыргызды дүйнө адабияты Чыңгыз Айтматов менен тааныса, кино тармагында Болот Шамшиев, Төлөм Шокеев, Дооронбек Садырбаев өңдүү залкарлар менен таанычу. Жаман чыкса бирдики, кыйын чыкса миңдики деген кыргыздын сөзү бар. Ушундай көптүн адамына айланган генийди казак эли да бизден кем эмес парктачу. Мунун далили катары Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев маркумдун үй бүлөсүнө жана жалпы кыргыз журтчулугуна көңүл айтуу жолдоду. Аны Казакстандын элчилигинин кеңешчиси окуду. Семье Болота Шамшиева выражаю глубокие соболезнования. Маркумдун үй бүлөсүнө дүйнөлүк кинематографиянын алдыңкы ишмеринин дүйнөдөн өтүшүнө байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ал биздин эки элдин ортосундагы достуктун бекемделишине зор салым кошту. Анын казактын адабият классиктеринин чыгармасын экрандаштырышы кыргыз эли менен казак элинин жалпы маданий мурасына айланды. Анын элеси биздин эсибизде ар дайым сакталат. Маркумдун ыйманы саламат болсун. Стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана.
Президент Сооронбай Жээнбеков анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтып, залкар кинорежиссер гана эмес, көптөгөн актерлордун талантын, алардын ички дараметин ачкан көрөгөч жетекчи болгонун, Сабира Күмүшалиеваны театрдан киного алып келип, Сүймөнкул Чокморовдун актердук улуу талантын ачкан, Советбек Жумадыловду, Орозбек Кутманалиевди кино дүйнөсүнө тартып, чоң кино жылдыздарына айландырган улуу устат экенин айтып, Болот Шамшиевдин эмгегинин үзүрү кыргыз керемети доорунун ажырагыс бир бөлүгү болуп саналарын баса белгиледи. Айта кетсек, маркумдун сөөгү Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошкон инсандар түбөлүк жай тапкан аларча көрүстөнүнө жерге берилди. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.